Бүгүн дагы жакшы күндөрдүн бирөөсү болуп атат. Буюрса, бүгүн дагы биздин кезектеги бир мүчөбүз өзүнүн турак жайынын ээси болуп атат. Кезекте турган кишинин фамилия Абыкаев Кайыпбек деген киши болчу. Ал киши бир себептер менен, белгилүү бир себептер менен турак жайды өзүнүн баласына оформление кылып атат. Абыкаев Ахат деген. Бул жак ошол Ахаттын келинчеги болуп атат. Үйүңүздөр кут болсун. Рахмат. Мынакей биринчиден техпаспортуңуз өзүңүзгө катталды. Рахмат. Жакшы үйлөрдөн болсун. Андан кийин дагы жакшы үйлөрдү алганга сиздерге насип кылган болсун. Эми келечек боюнча да келечекке эмне себептен катталдыңыз? Биз өзүбүз көптөн бери Россиядабыз. Россияда жумуштап отуруп эле, YouTube'да ачып эле эмнегедир келечекти көрүп калдым. Келечекти көрүп, элдердин алып аткандарын көрдүм, алардын сүйүнүчтөрүн көрдүм. Кызыгып эле жолдошума айттым, ушундай Кыргызстанда келечек деген кооператив бар экен, жакшы шарттар менен үй алса болот экен, ошого бир жазылып көрбөйлүбү десем, жолдошум сунушумду четке какпай эле макулдугун берди. Анан үйдөгүлөргө Кыргызстанга чалып эле ата апабызга айтып эле ушундай жазылалы деп атабыз десек, макулдугун беришип эле анан жазылып калдык. Башка дагы мисалы үчүн турак жай алганга мүмкүнчүлүктөр бар да Кыргызстандачы. Мисалы банктан алсаңыз болот, курулуш компанияларынан алсаңыз болот. Алардан дагы маалымат алдыңыз беле? Башка компаниялар менен биздин айырмачылыгыбызды айтып бере аласызбы? Жеңилби же оорбу? Алардан деле интернет аркылуу карап аттым, бирок алардын бир эмеси салына элек үйлөргө эле заранее акча бересиңер, анан ай сайын акча төлөп турасыңар дегенден көп кызыккан жокпуз. Ал үй салынабы, бүтөбү, бүтпөйбү деген сомненияда болуп калдык. Анан келечектин шарттары абдан эле жакты. Ай сайын төлөмү да аз болуп калат экен. Ошо. Документация. Документациясы боюнча буюрса мына бүгүн жолдошума катталып жатат. Үйдү буюрса алдык, Бишкек шаарынан, Көк Жардан алып жатабыз. Жолдошунун атына катталды буюрса. Шарттары бардыгы жакты. Бизге катталуу үчүн деле документациянын аздыгы бар да, билесиз да, паспорт эле болот. Паспорт менен эле келген. Паспорт менен анан ала турган үйдүн баасын баштапкы төлөм. Баштапкы төлөмүн биз эң максимальный суммасы 2.800.000 жазылганбыз. Ошол кезде. Азыр сиздер катталган кезде 2.800.000 чейин болчу, азыр 4,5 миллионго чейин алса болот. Ошол кезде эң максимальный суммасы 2.800.000 болчу. Ошол суммага жазылганбыз. Анан биринчи первоначальный взнос деп 700.000 төлөдүк, анан вступительный взнос деп 112.000 төлөдүк. Анан ортодон баягы ызычуулар болуп кетпеди, башка кооператив аркылуу. Коркунучтар болду, возврат кылып ала албайсыңарбы деп элдер айнткандар болду. Бирок эмнегедир ишенүү болду да, жүрөктүн түпкүрүндө. Ишенип эле жок, келечек иштеп эле атат, элдер алып эле атат, буюрса бизди алып калабыз деп. Буйруган күн келди, буюрса алып үйлүү болуп отурабыз. Жүрөгүңүздүн түпкүрүндө ишенимге себеп эмне болду? Келечек иштеп эле аттык. Мен ар бир ай сайын Google'дан өзүнүн жеке кабинетке кирип отчетти карап аттым, жылып атты. Ошол себептен эле. Ачык айкын. Ачык айкын болуп атты. Канча адам алып атты, канчага жылып атты, бардыгын көрүп турдук. Ушул кезекте турганыңызда ар кандай окуялар болот, болбойт эмес, болот экен да. Анан баягы бизде кезекке турган жарандардан мындай байкай алдыңызбы? Бирөөлөргө алдыга жылдырып үй алып берип коюп. Жок, андайды көргөн жокмун. Мен ар бир фамилияларды карап туруп аттым. Бардык фамилия алдыңызда көрүнүп турат. Астынан кимдер алып атты, YouTube'дан көрүп аттым, фамилиясын угам дагы сразу личный кабинетке кирип кайсы фамилия экенин, канчанчы орундагы адам алып атканын бүт карап туруп аттым. Бардыгы ачык, айкын болот да. Ортодо бир мүчүлүктөрдү байкаган жоксуз? Жок, андай нерсе байкагам. Коркпой эле койсо болот экен. Жок. Мына элдер болду, алдап кеткен жокпу, акчаңарды алып албайсыңарбы деген учурлар болду, бирок эмнегедир ишенип эле туруп алдык. Жок, албайбыз, келечек буюрса алып берет деп эле. Күткөн күн келди, буюрса бүгүн үйлүү болуп отурабыз. Ай сайын төлөмдөрдү калтырбай төлөп турдуңуз. Ооба. Мен ошо жазылган адамдарга да айтат элем, ай сайын төлөмдөрдү төлөп турсаңыз, өзүңүздөргө деле жеңил болот экен. Ошондуктан төлөп туруңуздар. Бизден карызыңыз азыраак болот. Карызыңыздар азыраак болот. Эми бизден алган акчаны үйдүн ичине кирип алып жашаганча төлөй бересиз. Бирок азыраак болот, батыраак кутулганга шарт болот, туура? Каалоо тилегиңиз? Каалоо тилек сиздерге чоң рахмат. Келечек өркүндөп өсө берсин, дагы
көп адамдарга үйлөрдү алып бериңиздер. Ошол. Келечекке туруп аткандага баштапкы суммага кызыккым келип атат да, кайсы жактан алып таап төлөгөнсүздөр, берейинчи. Биз өзүбүз ошо айткандай Россияда көп жылдан бери иштейбиз. Анан үй алабыз деп топтоп эле, бирок үйдү мындай толук акчасын такыр чогулта албайт экенбиз. Анан ошо биртке чогулткан акчабызды эле үйдөгүлөргө салып эле, үйдөгүлөр келип почтетке турган. Ошону менен эле мына турак жайлуу болуп. Ошо менен турак жайлуу болуп турабыз. Анан эми ай сайын өтө деле көп эмес, алыбызга жараша акчабызды төлөп турат экенбиз. Жакшы бир сумма да. Ооба. Сиздердей болуп бизде баягы жыргагандан жылкычы болуп турмун дегендей кооперативге жөн эле киши келбейт да. Сиздей болуп турак жайга муктаж. Анан көпчүлүгүн миграцияда жүргөндөр түзөт. Көпчүлүк адамдар эле сизде Европага кетип калганы бар, Россиядан, миграциясы Кыргызстандан сыртта эмгек кылыш керек, акча жасаш керек, ошон үчүн кеткен да. Бизде ошондой мүмкүнчүлүк бар да, сиз айткандайчы. Бул онлайн деп коет. Сиздер Россияда жүрасыздар, бул жакта туугандарыңыздардан эле бирөө катталып койсо болот да, сиздердин атыңызга. Анан төлөмдөрдү өзүңүз билесиз, өзүңүз эле жүргүзүп турдуңуз. Квитанциянын оригиналы өзүңүздө туруп турду. Бизге төлөгөн квитанцияңызды гана сүрөткө тартып эле жиберип турдуңуз. Биз менен иштешкен, сизге мына мамиле кылган адистерден сизге мындай копол мамиле жок, андай андай болгон жок. Госрегистрге бардык, бат-баттан бүттү, каяка эмне кылыш керек, каяка кол коюш керек, бардыгын көрсөтүп берип турду. Буюрса бат эле бүттү. Юристтер полный жардам. Ооба, жардам берди. Сиз кол койгонду гана билдиңиз. Кол коюп, каяка фамилияны жазасыз, каяка кол коесуң көрсөтүп эле турдум. Значит, ыраазысыз. Ыраазымын. Ушундай туугандар, бүгүн дагы Кыргызстандын бир жараны турак жайлуу болду, өзүңүздөр көргөндөй. Мындан кийин дагы турак жайга муктаж жарандар болсо, келиңиздер, маалымат алыңыздар, толук шарттар менен таанышып көрүңүздөр. Сиздер дагы бул кишилердей болуп, өзүңүздөрдүн турак жайыңыздардын ээси болууга биз себепчи бололу. Сиздерден аракет болсун, бизден кызмат болсун. Дагы ушундай жакшы сүйүнүчтүү кабар менен көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.